ООД укуктук суроолорго мыйзам чегинде жооп берген Менин укугум көрсөтүүсү саламатсыздарбы? Кадырман көрөрмандар, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз турак жай жана жер тилкесин алууда эмнелерге көңүл буруу керек? Мына ушул теманын алкагында сүйлөшөбүз. Ал үчүн студиябызга дагы конокту чакырганбыз. Бүгүн биздин суроолорубузга тажрыйбалуу юрист Болот Баетов мырза жооп бермекчи. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Алгачкы эле суроо сизге мындай болсун, ошол жер тилкеси боюнча Кыргызстандын ар бир жараны акысыз түрдө бир жолу жер тилкесин алууга укуктуу. Аны кимдер ала алат, кантип алат? Ушул боюнча мындай киришүү иретинде айтып өтсөңүз. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Кыргызстанда бул баш мыйзамда жазылган, ар бир адам мамлекеттен бир жолу турак жай алуу үчүн жер алууга укуктуу деп жазылган. Мындай башкача айтканда, мамлекеттеги ар бир Кыргызстандын жараны мамлекеттин эсебинен бир жолу турак жай куруу үчүн жер алганга толук түрдө укуктуу болуп эсептелет. Ал эми мамлекеттин милдети ошол турак жай куруу үчүн көрсөтүлгөн шарттар менен жер тилкесин берип берүүгө милдеттүүлүгү келип чыгат. Эми турак жайга жер алып атканда да ал жерде кезектүүлүгү менен алат. Ал эми кезексиз дагы өчүрүп ала тургандар бар. Булар мисалы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар. Ал эми ошол эле мезгилде толук жетимдер дагы кезексиз жер алганга жана жер пайдаланууга укуктуу деп көрсөтүлгөн. Бул мыйзамдын талабы ушундай. Демек, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ушул жактан артыкчылыктар бар. Же дагы кошумча бар. Мамлекет тарабынан сөзсүз мамлекет өзүнүн жарандарына, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга кезексиздик деп көрсөтүлгөндө, башка айтканда мамлекеттин камкордугуна алынат деп көрсөтүлүп атат. Эгерде кезектүүлүгү менен ала турган болсо, булардын айырмачылыгы, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын айырмачылыгы кезексиз жер, турак жай жана башка социалдык маселелерди чечкенге буларга кезексиз учурда туруш керек, кезексиз берилиш керек деп көрсөтүлөт. Башка айтканда, булар өздөрүнчө кезеги болот да, ошол менен алынат деп көрсөтүлөт. Түшүнүктүү. Айыл өкмөткө же шаарга каттоого тургандан кийин канча убакыттан кийин жер тилкесин алууга болот? Каттоого тургандан кийин ал жерде мисалы турак жай кодексинде көрсөтүлгөнү боюнча бул 3 жылга чейин 3 жыл деп көрсөтүлөт. Ал эми жер кодексинин талаптарына да ушул пункттар толук түрдө киргизилген. Башкача айтканда, кайсы жерге барып туруктуу жашаган жерин аныкталгандан кийин ошол жерге жаран арыз менен кайрылса, турак жайга же жер маселеси боюнча арыз жазылган күндөн баштап ал кезектүүлүгүнө коюлат, кезеги жетсе алына берет. Мисалы Кыргызстандын жараны эместерге бул жер тилкеси боюнча мыйзамда эмнелер каралган? Бул чындыгында бул аябай актуалдуу маселе. Мисалы биздин жарандарыбыздын дагы көпчүлүгү башка мамлекеттин дагы жарандыгын алгандар бар. Кыргызстандын жараны Кыргыз Республикасынын чегинде жеке менчик жер алганга укугу жок деп көрсөтүлгөн. Башкача айтканда, биздин мамлекет чет мамлекеттик жарандарга менчигине жер өткөзүп берилбейт. Бул мыйзам тарабынан тыюу салынат. Бир гана Кыргыз Республикасынын гана жараны жер алганга, жерди пайдаланууга, жер менен укуктук иш аракеттерди жүргүзгөнгө бир гана Кыргыз Республикасынын жаранына гана мүмкүнчүлүк берилген. Ал эми башка мамлекеттин жарандары, мисалы кээрки эмеде мындай жагдайлар болуп калат. Башка мамлекеттин жараны бул жерде мурас катары өтүп калган жерлер болуп калышы мүмкүн, же белекке берип өтүп калган жерлер болуп калышы мүмкүн. Бул жерлерди бир жыл ичинде башка бир жаранга өткөзүп бериш керек, ошол мамлекеттеги жаранга. Антпесе бул жерди мамлекет өзүнүн эсебине алып коюшу толук түрдө мамлекет укуктуу болуп калат. Бунун негизги себептери, негизги максаттары биринчи мамлекеттин жарандарынын гана жерине камсыз кылабыз. Мамлекет мыйзамда так көрсөтүлгөн, ушул мамлекетте жашаган адамдын гана, ушул мамлекеттин жарандыгы бар адамдын гана ушул жерде жер алганга, жер менен укуктук иш аракеттер жүргүзгөнгө укуктуу деп көрсөтүлүп атат. Юрист катары айтсаңыз, жер маселеси боюнча көбүнчө кандай укуктук бузуулар кездешет? Туура маселе, мисалы мындай болуп калат да, бекзат. Бизде анча көп жерде биз укуктук ан сезимди сал кичине жогорулатышыбыз керек болуп атат. Мисалы бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр элдерибиз кичине жарандарыбыз түшүнүп калды да, бул процедураларды дагычы. Анан бир нерсени эстен чыгарбаш керек. Бул мамлекетти каттоо жөнүндө мыйзам бар, ошонун 30-беренесинде турат. Качан гана мамлекетти каттоодон өткөндөн кийин гана менчик ээси пайда болот деп көрсөтүлөт. Эми жөнөкөй тил менен айтканда,
сиз качан гана бир жерди же кыймылсыз мүлктү жерди же автоунааны сатып алганда качан гана мамлекеттик каттоодон өтүп сиздин атыңызга жазылгандан кийин гана сиздин укугуңуз пайда болот да. Биздин жарандар көпчүлүк жерде ушундай нерсе түшүнүшпөй атат. Ишеним катты алып алып эле болду, бул мага өттү деп атат да. Бул нерсе туура эмес жагдайга алып келет. Ишеним катты мисалы мен сизге деле ишеним кат берип коюшум мүмкүн, ал сиз убактынча башкарганга тез келгенге гана ишеним кат болуп калат. Ал менчик укугун пайда кылбайт. Менчик укугу качан гана мамлекеттик каттоодон, жөнөкөй тил менен айтканда, госрегистрге барып, катталып, сиздин атыңызга жазылгандан кийин гана сиз ошого толук түрдө тез келгенге пайдаланганга укугуңуз болот. Ага чейин сиздин укугуңуз болбойт. Биз ушул нерседен кетишибиз керек. Мен жарандарга кайрылып кетер элем. Кандай кыймылдуу же кыймылсыз мүлк алып атканда сөзсүз түрдө барып мамлекеттик каттоодон өткөзүп алыңыздар. Болбосо алдамчылардын тузагына түшүп калышыңыздар мүмкүн. Ошол себептен мен жарандарга дагы бир жолу эскертип кетем. Кандай мүлк алсаңыздар дагы мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин гана сиздин укугуңуз пайда болот. Ага чейин сизге ишеним кат менен өткөзүп берем же расписка менен өткөзүп берем деген бул мыйзамсыз болуп калат. Эртең укуктук кесепеттери оор болуп калышы мүмкүн. Ал жерлерде башка сот актылар, башка сот эмелер чыгып калышы мүмкүн да. Ошол эле учурда мисалы жарандар жер тилкесин сатып алууда ал жер күрөөгө коюлбаганын, мисалы талаштуу жер эместигин кантип билсе болот? Туура маселе. Бул маселеде мындай кылыш керек. Баардык жаран кандайдыр бир мүлктү сатып алып атканда, мен жана жогоруда айткандай, мамлекеттик каттоо кызматына барыш керек. Мамлекеттик каттоо кызматына барганда жердин статусу көрүнөт. Же мүлктүн статусу көрүнөт. Ал мүлк бүгүнкү күндө күрөөдө турабы, же кредитте турабы, же камакта турабы, же ал жерге тыюу салынган иш аракеттер жүргүзгөнгө бүт мамлекеттик каттоо департаментинде жазылып көрсөтүлүп турат. Ошол эгерде ошондой нерсе болбосо гана андан сатып аласыздар. Ага чейин эч кандай укуктук действие жасаганга жарандын дагы мамлекеттик каттоо кызматынын дагы укугу жок болуп калат. Эгерде ал мүлк камакта туруп кала турган болсо, же күрөөдө туруп кала турган болсо, же кандайдыр бир мамлекеттик органдар тарабынан иш жүргүзүү аракеттерине тыюу салынып кала турган болсо, ал ошол мамлекеттик каттоо кызматында атайын жазылат. Ошол жазылат, ал күрөө коюлабы же аресттеби баардык нерсе ошол жерде жазылып көрүнөт. Эгерде ошол нерселер жок боло турган болсо, анан кийин укуктук аракеттер жүрөт. Түшүнүктүү. Ошол эле учурда жер сатып алууда кандай документтерине көңүл буруу керек? Жер сатып алууда бизде ушул укуктук кичине түшүнбөстүк жагдайлар келип чыгат да. Биз мисалы сиз жөнөкөй мисалды айта турган болсок, сиз мен экөөбүздүн ортобузда сатуу жана сатып алуу келишими түзүлөт. Ал сатуу жана сатып алуу келишими түзүлгөндөн кийин мамлекеттик каттоодон өтүш керек. Мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин гана ал укук пайда болот да. Ал үчүн жердин мамлекеттик актысы деп коет. Ошол болуш керек. Анан ошол мамлекеттик актыны мамлекеттик каттоо кызматына алып барып, сатуу жана сатып алуу жүргүзүп атканда ошол жерде текшертилет. Бул мүлктү камакта жокпу, же арестте жокпу, же күрөөгө коюлган эмеспи деп. Андан кийин гана анан сатып алганга ошол жерден гана өздөрү өткөзүп берилет. Сатуу жана сатып алуу келишиминин негизинде гана. Ал эми береке берүү келишими же мурастоо келишими дагы бардыгы процедуралар ошол мамлекеттик каттоо кызматынын ичинде специалисттер ошолор менен чогуу гана ишке ашырылат да. Анан баягы мен жана жогоруда айтып атпаймынбы? Ишеним кат менен же расписка менен бул укуктук кесепет аябай жаман болуп калышы мүмкүн. Себеби ага чейинки биз ал мүлктүн статусун билбейбиз да. Мүмкүн ал мамлекеттик акт жоктур. Мүмкүн ал жер жоктур. Биз азыр жарандар ушул нерсеге көп мына кабылып калышып атат да, баягы алдамчылардын тузагында ошондой негизге түшүп калып атат. Ошол себептен мен дагы кайталаймын. Кандай мүлктү сатып алып атсаңыздар, сөзсүз мамлекеттик каттоо кызматына барып, ошол жерден гана сатуу жана сатып алуу келишимин жүргүзүңүздөр. Ошондо гана укуктук кесепети болбойт. Жогоруда айтып өткөндөй биз турак жай жана жер тилкесин алууда эмнелер көңүл буруу керек деп ушул жөнүндө сөз кылабыз дедик. Мисалы, турак жай сатып алганда деле эки тараптуу келишим болду. Бирок алган тарап кайсы бир алган учурда үйдөн жаракка же бир ушундай бир нерселерди байкаса, кандай болот мындай учурда укуктук жагдайлар? Ал үчүн баягы келишим түзүлүп атканда, мисалы кандайдыр бир товарды сатып алып атканда дагы анын жарактуулугуну, жараксыздыгын карайсың да. Анан карап алгандан кийин анан сатып аласың. Эгерде андай нерсе
мисалы сатуучу менен сатуучунун ортосунда түзүлгөн келишимге карап таянат. Эгерде кандайдыр бир үйүн ошол айткандай келишимде көрсөтүлбөгөн жагдайлар болуп кала турган болсо, сиз айткандай үйүндө бир трещиналар болуп калып же башка жагдайлар болуп кала турган болсо, анда сатуу жана сатып алуу келишимин жокко чыгарса да болот. Бул только сот аркылуу биринчи өз ара сүйлөшүүнүн ортосунда болот. Эгерде ал сүйлөшүүгө жете албай калып, тынч ошондо сүйлөшүүгө жете албай кала турган болсо, анда сатып алган тарап сатуучуну сотко берсе болот. Үйдү көрсөтүп атканда келишимде мындай деп көрсөтүлгөн, баардык үй жараксыз деп. Но үйгө келип көргөндө бул мындай нерсеге алып келип калды деп туруп, ошол сатуу жана сатып алуу келишиминен жараксыз деп таптоо берүүнчө сотко кайрылса болот. Мисалы, көп кабаттуу үйлөрдөн турак жай, өзүнө турак жай сатып алууда балким ал жер мисалы мыйзамсыз курулуш болушу мүмкүн да. Ошондой учурда кардар алуучу эмнелерге көңүл буруу керек? Туура маселе. Мисалы азыр мына жаңы көп кабаттуу үйлөр түшүп атат. Бул көп кабаттуу үйлөрдү сатып алууда ал келишим түзүлүп атканда анын документтери менен баардык сатып алуучу талашканга укугу бар. Себеби сатуу жана сатып алуу келишим түзүлүп атканда бул бүткөнгө чейин түзүлбөйт. Азыр мына көпчүлүк практикада көрүп атабыз. Бул үлүштүк негизде, башкача айтканда долевой негизде гана договор түзүлөт. Мындайча айтканда үлүш ээси ал үйдүн документтери менен толук түрдө тааныш болгонго укугу бар. Биринчи ал жердин мыйзамдуулугу кандай, ал үйдүн курулушу гос экспертизадан өткөнбү, АПУ, ИПУсу барбы, андан кийинкиси мисалы газ мамлекеттик органдар тарабынан аны кабыл алуу актысы түзүлгөнбү, түзүлгөн эмеспи, андан кийин гана сатуу жана сатып алуу келишим түзсө болот. Мен жарандарга дагы бир сыйра кайрылып кетер элем. Эгерде көп кабаттуу жаңы салынып аткан үйдөн үлүштүк негизде үй сатып алып атканда, сөзсүз түрдө алардын документтерине көңүл буруп коюңуздар. Алардын документтеринде ал үй экспертизадан өткөнбү, уруксат кагаздары барбы, шаардык кеңеш деп коет, шаардык кеңештен өткөнбү ал үйгө, АПУ, ИПУ деп коет, АПУ, ИПУлары барбы. Бүт ошол процедуралар сакталгандан кийин гана үлүштүк эсеп менен ал үйдөн турак жай сатып алганга силерге укуктук кесепети жеңил болот да, кийин да талашканга мүмкүнчүлүк болот. Ошол эле учурда азыркы учурда баарыбызга белгилүү болгондой, мындай курулуш компаниялары аябай көбөйдү. Мисалы кайсы бир жаран деле үй сатып алаарда, мисалы анын үйгө мисалы маани бериши мүмкүн да, жерге эмес. Ошол эле учурда аталган компания аны мисалы жерди 30 же 40 жылга аренда алган болушу мүмкүн. Кийин ал компаниянын ишмердүүлүгү токтоп, же жоюлуп, же жабылып кетсе, мисалы кайра арендага берген мамлекет же кайра жерди алса, анда үй сатып алган жарандардын укугу кандай болуп калат? Мыйзамда так көрсөтүлгөн турак жайды жеке менчик жерге салынат. Баягындай көк китеп деп коет азыр бизде. Мамлекет ижара алынган жерге салынбайт. Бул мыйзам тарабынан тыюу салынат. Мен ошол себептен айтып атам. Эгерде турак жай сатып алууда көйгөйдү кесепети менен согушпай, көйгөйдү алдын алыш керек да. Ошол себептен баягы турак жай сатып алып атканда бүт документтерин көрүш керек. Жердин статусу кандай бүгүнкү күндө? Ал ошол жерге берилген АПУ, ИПУсу барбы? Ошол домду үйдү куруп атканда экспертизадан өткөнбү? Мамлекеттик кабыл алуу актысы барбы? Ушул процедура, ушул документтерге көңүл буруш керек сатып алып атканда. А бизде кандай болот? Тескерисинче, мисалы бир жерде реклама кыла турган болсо, барып эле ошол жер жакшы экен деп алып коюп атат. Укуктук кесепеттери менен ушу сиз айткандай эмелерге бандай туш келип калып атат да. Бардык мисалы юристтер ошол юркомпания, то есть строительный компанияда дагы юристтер бар. Ушул укуктук кесепеттерди милдеттүү түрдө түшүндүрүп айтыш керек. Мисалы кандайда бир строительный компания үй салып аткан болсо, анын кире беришине бардык документтерди илиш керек да. Мындай документтерибиз бар бизден, АПУ, ИПУдан өткөн, мамлекеттик экспертизадан өткөн, жердин документи мондай. Ошол документтерди көргөндөн кийин гана келишимге кол коюш керек деп ойлойм. Мисалы сатууларда дагы компания менен өз ара келишим түзүлөт да. Ошондо компания белгиленген убакытта үйдү ээсине кардарга тапшырып бере албаса, анда мындай укуктук бузуу болот. Эми келишимди мындай бекзат. Бул жерде келишим көп курулуш компанияларынан карасаңыздар, келишимдин түрлөрү болот. Бул ар кандай түрлөр болот. Мисалы ал келишимдердин көпчүлүгүндө үлүштүк келишим менен түзүлөт.
башкача айтканда сиз строитель болсоңуз, строительный компания жетекчиси болсоңуз, мен сизден үй алып атсам, мен сиз менен үлүштүк негизде келишим түзөм. Башкача айтканда үйдү экөөбүз курабыз деп келишим түзөм. Ал үйгө мен да толук түрдө сизге окшоп курганга менде да мүмкүнчүлүк болупту. Мен сизге акча төлөп атам, экөөбүз биргеликте курабыз деп келишимге ошондой договор түзүп атабыз да. Ал эми сиз айтып аткандай келишим бул башка келишим болуп калышы мүмкүн. Ал жерде мисалы мен сизге мына үйдү сатам, сиз монча акчаны төлөйсүз, мен монча убакытта үйүңүздү бүтүрүп берем. Бул уже башка келишим. Эгерде болбой кала турган болсо, бүтпөй кала турган болсо, анда мына келишимдеги милдеттенмелерди аткарбадың деп туруп муну жокко чыгарып койсок болот. Ал эми берки келишимде сиз экөөңүздөр чогуу үй салып атпайсыздар, үлүштүк келишимде. Бүтүү убактысында эгерде жакшы юрист боло турган болсо, аны талашып алып койсо болот да. Себеби экөөбүз биргеликте куруп атабыз үйдү. Кайсы убакта сен акчаңа байланыштуу, кайсы убакта куруп бүтүшүбүз деген келишим болуп калат. Келишимдин түрлөрү ушундай болуп бөлүнөт. Ошол себептен кандай келишимге кол коюп атканда да келишимди караш керек. Мен бүгүнкү күндө үлүштүк келишимге түзүп атамбы? Же мен сатуу жана сатып алуу келишимин негизинде сен менен договор түзүп атамбы деп. Юристтер ушул жерде тщательно карап коюш керек эки тараптынчы. Демек, турак жай сатып алууларда ушуларга кылдат көңүл буруу керек. Мисалы, көпчүлүк учурда мисалы юридикалык билимдин жоктугунан дагы ушундай маселелер айтылат да. Кээ бир айыл өкмөттөрдө жада калса үйдүн кенжесине жер тилкеси берилбейт деген сыяктуу да сөздөрдү айткан учурлар кездешет экен. Анан ошол эле учурда жарандардын арасында бул кыздарына чейин жер тилкесин алды деп нааразычылыгын айткандар кездешет. Негизи ушул боюнча бир маалымат бере өтсөңүз. Мыйзамда так көрсөтүлгөн. Бул жерде мисалы бизде баягы салтыбыз, наркыбыз деген түшүнүк бар да, мыйзамдан сырткары элечи. Бул жазылбаган мыйзамдар деп коет. Бул юридикалык сферада да ошол нерсени окутат. Жазылган мыйзам, анан жазылбаган мыйзамдар болупчу. Сиз айтып аткан нерселер бул жазылбаган мыйзам. Бул када салт нарк насил деп коет. Бул нерсени түшүнүгүчү. Бул мисалы атадан балага калыш керек, кичинекей балага калыш керек, кичинекей бала ошол нерсени эме кылыш керек. Ата-энесин караш керек, соответственно, ошол үй ошондой калыш керек деген. Бул жазылбаган мыйзам. Бул наркыбызда ошондой нерсе. Ал эми мыйзамда так көрсөтүлгөн, ал жерде кандай мүлк боло турган болсо, ал балдарына бардыгына бирдей болуп бөлүнөт деп. Эч ким ашыкча же кем болбойт деп көрсөтүлөт да. Мурас укугунда деле ошондой. Сиз азыр мен түшүнүп атам, баягы мурас укугу жөнүндө дагы сөз болуп кетип атат да. Мурас укугунда кандай мүлк кала турган ушул нерсени эске тутуп коюш керек. Ата-энеден кандай мүлк боло турган болсо, ал эгерде мурас аркылуу өтө турган болсо, ал балдарына бардыгына бирдей өлчөмдө бөлүнүп берилет. Сен кичинекейсиң сага көбүрөөк, сен чоңсуң сага көбүрөөк деп бөлүнбөйт. Ал бирдей өлчөмдө бөлүнөт. Ооба, болот. Мен айтайын дегеним, мисалы айрым айыл өкмөттөрдө жер берерде үйдүн кенжесине жок дегенде. Эми ошого кетип атабыз, да? Ал эми жер алуу, жер берүү бул биздин фундаментальный укук деп коет. Баш мыйзамда, Конституцияда жазылат да. Ар бир адам бир жолу мамлекеттин эсебинен жер алганга укуктуу деп турат. Ал жерде жазылган эмес да. Сен чоң баласы жер алып, кичинекей баласыга алганга болбойт деп. Ар бир адам дегенден кийин ал аял болобу, кыз болобу, чоң баласы болобу, кичинекей баласы болобу, ким болбосун, 18 толгондон кийин ал ошол мамлекеттен бир жолу турак жай куруу үчүн жер алганга укуктуу. Айыл өкмөт андай алардын укугуну, конституциялык укугуну чектеп койгонго алардын укугу жок, айыл өкмөттүн. Же мамлекеттик органдын укугу жок. Себеби бул баш мыйзамда ошол нерсе көрсөтүлгөн. Ар бир жаран деп көрсөтүлгөн. Демек, ар бир жаран дегенден кийин ал жерде жынысына, расасына, түрүнө, түсүнө, чоңуна, кичинесине каралбайт. О сизге толду, болду, мамлекеттен жер алыш керек. Эч кимге тосполук кылбаш керек. Мисалы мен жашаган жеримен жер тилкесин чек алам деп арыз менен кайрылдым. Менин арызым канча убакытка чейин жарактуу болот? Мен канча жаңылап жазышым керекпи кайсы бир убакыттан кийин? Ал арызың сага качан жер тиймей сайын ал жарактуу болуп тура берет. Арыз жазылгандан кийин ал ишке ашмай сайын тура берет. Себеби сен очередке коюлуп атасың. Сен арызың 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин баягы жер тилкеси бөлүнүп берилип, ген пландар түзүлүп, ошонун негизинде сен жазылган арызың ошол качан күчүнө тура берет. Качан сага ответ болмой сайын. А сен барып жаңылайсың, даңылайсың, антесин, мынтесин деген бул юридикалык балакида деп коет, жөнөкөй балакида. Эгерде жер бөлүнүп аткан мезгилде, атыңда эч нерсе жок болот деп барсаң дагы болот да. Бул жерде да ушундай бир талаштуу маселелер бар. Мисалы атыңда болду, сен бир нерсе жер сатып алыпсың, бул сага жер берилбейт деген да маселелерде кээде ушинтип айыл өкмөттөн, жергиликтүү өз алдынча мамлекеттик башкаруудан да ушундай нерселер чыгып калат да. Бирок бул жерде укуктук карама-каршылыкта, укуктук коллапс дагы келип чыгып калат.
себеби баш мыйзамда ар бир адам жер алганга укуктуу. Нет, сен сатып алыпсың, ал сатып алган жер, ал башка. А мамлекет тарабынан бир жол жер алганга бул сенин укуктуусуң. Мыйзам ушул нерсени талап кылып атат бизден. Бирок ошол жаран жер сатып алган, бирок мамлекет тарабынан чек алган эмес. Ал мыйзамдашса болот. Ал соттош, любой жерде соттошсо, ал мен ойлойм 100% жеңиштүү болот. Себеби биздин баш мыйзамда жазылып атат ал нерсе. Ар бир адам бир жолу мамлекеттен жер алганга укуктуу деп атат. Ал мүмкүн ал сатып алгандар. Ал башка акчасына сатып алган, бирок мамлекеттеги сенин укугуң калып кетип атпайбы? Бүгүнкү күндө көпчүлүгүн мисалы сиздин атыңызда чек бар экен деп эле жергиликтүү бийлик тарабынан түңүлтүп коет да ал адамды. Сиз ала албайсыз. Туура. А сиз ошондой жарандарга юрист катары кандай кеңеш берет элеңиз? Ошондо айтып атпаймынбы, биздин баш мыйзамда так жазылган да. Ар бир жаран мамлекеттен жер алганга укуктуу деп тур. Эгерде ал өзүнүн укугун талашса болот. Хорошо, сен мага жооп бер, кат жүзүндө ала албайсың деп. Андан кийин ошол алардын аракетине карата райондорго сотко арыз менен кайрылса болот. Процедурасы ошондой. Биз баягындан кетишибиз керек да, баягы кыйкырып эле көчөгө чыгып алып эле, жок, мунун болбойт. Биз мындай кылышыбыз керек дегенден качышыбыз керек. Биз бүгүнкү күндө укуктук мамлекетте жашагандан кийин бардыгын укуктук негизде болуш керек. Эгерде жер ала албай калдыңбы, анда андан вышестоящий органга арыз менен кайрыл. Алардын жообуна канааттанбадыңбы, андан сотко бер. Сотко берип тур, сот тартибинде ал маселени чечип ал. Бул бардык нерсе мыйзамга таяныш керек да, мыйзамдуу жол менен гана кетишибиз керек. Бүгүн биз укуктук мамлекет курабыз, уюмтардык мамлекет курабыз, демократиялык мамлекет курабыз дегенден кийин, демек биздин аракетибиз да ошондой болуш керек. Бардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Алиги көчөдө кыйкырган эмес, үйдө кыйкырган эмес, бардыгы мыйзам чегинде. Ал жооп бербедиби, анда ал менен кат менен кайрылыш керек. Ал жооп бербеди, кийинки инстанцияга кат менен кайрылыш керек. Ал жооп бербесе, андан сотко бериш керек. Мыйзам ушул нерсени талап кылат да. Жакшы, түшүнүктүү. Болот мырза, атайын убакыт бөлүп суроолорубузга, укуктук суроолорго мыйзам чегинде жооп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Жумуштарыңызга дагы ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Кадырман көрөрмандар, бүгүн биз турак жай жана жер тилкесин алууда эмнелерге көңүл буруу керек, мына ушул теманын алкагында сүйлөштүк. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар.